Чаткал Ала Бука Аксы райондор аралык санапет көзөмөл кызматынын лабораториясынын курулушу башталды. Аталган кызматтын тейлөө шарты союз мезгилиндеги жабдуулар менен иштеп, өгөй баладай өзгөчө кейиштүү абалга кептелген болчу. Лабораторияда биз санитарный багытта, диагностикалык багытта, паразитологический багытта алып барабыз. Азыр баардыгыбыз ушул жерде отурабыз. Тыгылып. Автоклав мисалы үчүн башка өзүнчө туруш керек болчу. Бунун дагы тыгып отурабыз. Бунун чыккан парын кайра өзүбүзгө жутуп атабыз дейми, вунужден. Сыжыдабызды кайнатканыбызга да азыр вытяжка жок, ушул жерде кайнатып атабыз. Иштеген жерибиз деле 4 бөлүккө бөлсөк, 4 бурчта эптеп тыгылып бири-бирибизге мынтип тийишип алып жашап атабыз да. Химиялык кошулмасы бар суюктуктар сакталуучу идиштер, тамак аш жана суунун кошулмаларындагы зыяндуу заттарды аныктоо жумушу саламаттык сактоо үчүн башкы орунда. Кызматкерлер бүгүнкү күндө эски ураган имаратта союз кезинен калган жабдуулар менен эптеп күн өткөрүп келишкен. Бул автоклавыбыз. Биздин проектте октябрь айында экспертизаден өтүп өттү. Экспертизаден өтүш өтө эле кыйын экен да. Өтүп анан барып Нурлан Тургунбековичтин колдоосу менен анан ушу жогорку кеңешке сунуш болду окшойт. Анан Кудай жалгап титулга кирип калды. Титулга киргизип, вообще да республика боюнча мындай лаборатория жок экен да. Анан эми биздин проектибиз Баястан деген жигит Жалал архитектор жигит жасады. Абдан күчтүү проект болду. Мына биздин прорабтарга өтө жакты бул. Эми ушуну ишке киргизип алсак, биздин сотрудниктер үчүн өтө шарт түзүлөт иштегенге. Республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, 3 кабаттуу шарттары толук камтылган имараттын курулушу башталды. Мында 2 лаборатория, 100 орундуу жыйындар залы, санэпидемиологиялык жабдуулар толук жабдылат. Курулуштун сметалык базы 50 миллион 538 миңге өткөн. Бул декабрь айында тендер өттү. Биз 47 миллион 238 миң сомго биздин компания утуп алган, биздин фирма. Азыр учурда январь айынан баштап катлаван иштерин, бузуп ташып чыгаруу иштерин жүргүздүк. Курулуштун жер иштери даярдалууда 10 мартта имараттын алгачкы пайдубалы түптөлөт. Курулушту жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу колдоого алган. Жергиликтүүлөр бул зарылчылык чечилип, заманбап шарт түзүлүп жатканына ыраазычылыктары чексиз. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Аксы районунан.